Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбарга чыгып атты. Чыгып адаттагынан ташкары Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Саидан наби, Саида көтөрүлдү пайгамбар. Биринчи тепкичте амин, истажиб, дуаларым кабыл кыл деген сөз. Экинчи амин, тилегимди кабыл кыл. Үчүнчүсү амин, кабыл кыл. Фаламма назала, минбардан түшкөндөн кийин сахабалар айтты: Я Расулаллах, адаттан ташкары сиз минбарга чыгып баратып амин, амин деп 3 жолу амин дедиңиз. 3 аминдин сыры эмне деді? Пайгамбар айтты: Атани Жабраил фaqala, Жабраил мага келди да кулагыма айтты: Рагиба ан фи имриин адрка Рамазан фалам югфар лах. Кул амин, култ факулт амин. Жабраил айтты дейт: Бактысыз болуп тумшугу менен жер сүрүп калсын. 2 дүнө бактысыз болсун. Тумшугу менен жер сүрсүн деген бактысыз адам айтат. Рамазан айы келип, Рамазанда жашап туруп, күнөөлөрү кечирилбестен Рамазанда өткөрүп жиберген адам тумшугу менен жер сүрүп бактысыз болсун деди. Эй Мухаммад, менин каргышыма амин дегин деди. Мен да амин, Жабраилдин каргышын кабыл кыл дедим дейт. Экинчиси, менин атымды Мухаммад, пайгамбардын атын аттым, мага салават айтып, саллаллаху алейхи вассалам. Саллаллаху алейхи вассалам. Салават айтпаган адам бактысыз болсун. Эй Мухаммад, амин дегин деди. Мен да амин дедим дейт. Үчүнчү тепкичке чыкканымда, ата-энесинин экөө жашап туруп, же ата-эненин бирөө жашап туруп, ошолорго кызмат кылып, алкыш батасын ала албай өткөн адам бактысыз болсун. Тумшугу менен жер сүрсүн, эч жакшылык көрбөсүн. Эй Мухаммад, амин дегин деди. Мен да амин дедим дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмне экен? Ошондой күнөөлөрдү кечириле турган, жаннатка бара турган ата-энеге кызмат кылуу, пайгамбарга салават айтуу. Рамазан айы келсе, чыкса, сен баягы элесиң да. Жок, Рамазанда өзгө. Урматтуу мусулман бир тууганым, кара. Периштелердин эң улуусу Жабраилдин каргышы, пайгамбардын эң улуусу пайгамбар алейхисалам амин деп жатат. Айтайын дегеним, күнөөлөрдүн кечирилүүсү кандай улуу нерсе экен. Рамазан айы келгенде сиз энеден жаңы төрөлгөндөй барды күнөөлөрүңүз кечирилет экен. Ошол айыңар берекелүү болсун. Ал берекелүү болуу үчүн уйку менен, уюлдук телефон менен, пульт менен өткөзбөстөн кереметтүү Куранга аракет кылдыкпы?